Саламатсыңарбы балдар? Кезекте кайрадан кыргыз тили сабагы 7 класс. Бардыгыңарды 2021 окуу жылыңар менен куттуктаймын. Силер эми дагы бир жылга чоңоюп 7 класс болдуңар. 7 класс жетилген курак. Ушул жетилип келе жаткан убагыңарда ата-энеңерге жардам берип, дайыма ден соолукта болуп, окуунум дагы алдыңкыларынан болот деп ишенемин. Анда эмесе 2020-2021 окуу жылындагы эң биринчи сабагыбызды баштайлы. Кыргыз тилим кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Өлкөбүздө кыйын кырдаал болсо да окутабыз аралыктан, алыстан. Бүт аламды каптап келген бул оору бир күн өзү төшүн кербей соолот да. Билим күнү келип калды кайрадан, биринчи чейрек мына бизде конокто. Эне тил кандай гана улуу сөз. Бул тил биздин ата-бабаларыбыз сүйлөгөн, алдейлеп апаларыбыз бешик терметкен тил. Акындарыбыз сонун чыгармаларды жараткан тил. Бул биздин кыргыз тили сабагыбыздагы кыргыз тилинин улуулугун, сулуулугун коштоп турат демекчимин. Кана эмесе балдар, мурункуда эле класста өтүп жүргөндөй эле алтын эрежебизди эске салалы. Бирок бүгүнкү алтын эрежебиз башкача. Учурдагы өлкөбүздөгү абалдын кырдаалына жараша аралыкты сактоонун жана тазалыкты сактоонун эрежесин айта кетейин. Токто балам, чыкпа эшикке, токтогун. Ойногон жок, үйдө отурат досторуң. Тумоо жүрөт каалганын артында, эркин баса турган жок жолуң. Мейли апаке, чыкпайм, баарын билемин. Чыккым келсе бет кабымды киемин. Кайра келип коомду жууп самындап, эрежени толук сактап жүрөмүн. Азаматсың, кичинекей акылдым, көтөрүмдүү досу болгун акылдын. Досторуңду оюнга эмес чогулган, эрежени так сактоого чакыргын. Жарайт апа, айтканыңыз асыл бак. Мен санайын, а сен ылдам жашын тап. Интернеттен күнүгө эл чогулуп, достор менен окуп ойно жашынмак. Абдан жакшы балдар. Силер жай бою китеп окуп, жайлоого барып, көлгө түшүп эс алдыңар, күч топтодуңар. Эми сабактарга дагы жакшы киришесиңер деген ниет менен сабагыбызга кадам таштайлы. Анда ар бир иштин максаты болгондой эле бүгүнкү сабагыбыздын максатын айтып беребиз. Бүгүнкү сабакта кыргыз адаби тилинин түзүлүшү, негизги белгилери тууралуу маалымат алабыз. Кыргыз адаби тилинин байуу жолдоруна мүнөздөмө беребиз. Адаби тилдин нормасында туура, так пикир алышууга үйрөнөбүз. Урматтуу окуучулар, тил жөнүндө кандай сонун гана сөздөр жазылган. Алардын арасында залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун эң сонун бир сөзү бар. Аны айтып кетейин. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы, акыл эси, тилсиз улут болбойт. Демек, биздин кыргыз тилибиз дагы кыргыз элинин кубанычы болуп жүрө берсин. Балдар, жаңы сабагыбыздагы максаттарыбызды белгилеп алдык. Эми 6 класста өткөн темаларыбызга көз жүгүртүп көрбөйлүбү? Жана аларды эч качан унутпайлы. Биз 6 класстан текст, анын мүнөздүү белгилери жөнүндө өткөнбүз. Бул темада текстке аныктама берип, анын темасын, тексттин бөлүктөрүн жана пландын жөнөкөй жана татаал түрлөрү жөнүндө сөз козгогонбуз. Андан кийин балдар, кептин түрлөрү жана стилдери. Мында оозеки жана жазуу кеп, баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү тексттерин карап, кайсы стилде жазылганына да баам салганбыз. Балдар, кыргыз тилинин сөздүк кору деген дагы теманы өткөнбүз,
Бул темада биз жалпы эле лексикага кайрылып, эскирген сөздөр, архаизмдер, историзмдер, неологизмдер, диалектизмдер жана фразеологизмдерге тиешелүү көнүгүүлөрдү иштегенбиз. Дагы балдар эске түшүрө турган чоң темаларыбыз бар. Алардын бири сөз жасоонун жолдору. Кыргыз тилинде сөз жасоонун эки жолун өткөнбүз. Морфологиялык жана синтаксистик жолдор. Морфологиялык жолдо биз мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган сөздөрдү, синтаксистик жолдо болсо сөздөрдү кошуп, татаал сөздөрдү пайдаланганбыз. Андан кийин кыргыз орфографиясынын негизги эрежелери. Орфография деген эмне? Бул туура жазуунун эрежелери. Орфографиядан биз сөздөрдү бирге жазуу, бөлөк жазуу, бириккен, кыскартылган сөздөрдү жазуу, энчилүү аттардын жазылышын үйрөнгөнбүз. Морфология бөлүмүнөн зататоч, сынаточ, санаточ жана этиш сөз түркүмдөрүн өтүп, анын ичинен зататоштун түрлөрүн, жалпы ат, энчилүү ат, зататоштун жөндөлүшүн, сынатоштун даражаларын, санатоштун түрлөрүн жана этиш сөз түркүмүнүн жак, чак, ыңгай, мамиле категориялары боюнча билим алдык. Азаматсыңар балдар, былтыр 6-класс кезиңерде кайсы темаларды өткөн болсок, аларга бирден талдоо жүргүзүп алдык. Эми болсо бүгүнкү сабагыбыз Кыргыз Республикасынын негизги атрибуту болгон кыргыз тили жана анын өнүгүү булактары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз колдонуп жүргөн кыргыз адабий тили бир күндө эле пайда болуп калган эмес. Ал өзүнүн башынан көптөгөн татаал процесстерди өткөргөн. Ала дегенде эң биринчи уруулук тил болгон, андан кийин элдик тил болгон, андан кийин гана адабий тилге айланган. Урматтуу окуучулар, ар бир эле нерсени белгилүү бир белгилери менен тааныйбыз. Ал эми адабий тилдин негизги белгилери кайсылар? Алар жөнүндө азыр айтып берейин. Адабий тил бардык диалектилер үчүн бирдей нормага салынган жана баарына бирдей түшүнүктүү. Демек балдар, биз сүйлөгөн учурда бардыгы түшүнүш керек экен. Ошон үчүн кыргыз адабий тилинде сүйлөп, жаза билгенге аракет кылышыбыз керек. Адабий тил коом менен бирге өнүгөт. Башкача айтканда, коомдо жаңылануулар болгон сайын жаңы сөздөр лексикабызга кирет. Азыр интернет, телефон, гаджет, блютуз жана башка сөздөрдү кеңири колдоно баштадык. Адабий тил ички жана тышкы булактардын эсебинен байыйт. Ал жөнүндө төмөндө кеңири сөз кылабыз. Урматтуу окуучулар, азыркы кыргыз адабий тилге кайрадан кайрыла кетеличи. Силер ан үчүн жакшылап көңүл буруп отуругула. Азыркы кыргыз адабий тилибиздин бир нече бөлүмдөрү бар. Алардын бардыгын үйрөтүүчү бөлүм лингвистика деп аталат. Анда эмесе, азыркы кыргыз тил илиминин бөлүмдөрү жөнүндө сөз кылалы. Кыргыз адабий тилинин бөлүмдөрү төмөнкүлөр: фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, орфография, орфоэпия, пунктуация, стилистика жана башка бөлүмдөрү. Алардын ичинен кичине токтоло кетсек балдар, фонетика бул тыбыштарды окутуучу илим, лексикология сөздөр жана алардын пайда болушу жөнүндө окутат, морфология сөз түркүмдөрү жөнүндө, синтаксис бөлүмү болсо жалаң сүйлөмдөргө арналган. Эми кийинки көңүлүбүздү
кыргыз адаби тилинин өнүгүү булактарына бурмакчыбыз. Кыргыз адаби тилинин өнүгүү булактары экиге бөлүнөт. Ички булактары жана сырткы булактары. Ички булактар кайсылар? Алар эскирген сөздөрдүн активдүү лексикага айланышы. Мисалы, биз азыр колдонулуп жүргөн сынып, тайпа, жамаат жана башка сөздөр. Экинчиден, диалектилик сөздөрдүн байма-бай колдонулушу. Чигит, козопая деген сөздөр азыр дыйканчылык терминдерине айланышкан болсо, мейман, тасмал деген сөздөр кеңири колдонулуп жүрөт. Ички булактын үчүнчүсү сөз жасоо жолдору аркылуу пайда болгон сөздөр. Балдар, былтыр биз 6-класста кандайларды өттүк эле? Сөз жасоонун морфологиялык жана синтаксистик жолу менен жолунганы өткөнбүз, Быйыл болсо биз лексика семантикалык жол менен дагы көп маанилүү сөздөр пайда болот экендигин билебиз. Демек, лексика семантикалык жол менен көп маанилүү сөздөр, морфологиялык жол менен туунду сөздөр жана синтаксистик жол менен татаал сөздөр келип чыгат дагы кыргыз адаби тилибиздин баюу жолдорун толуктап турат. Эми кыргыз адаби тилибиз өз ичинен эле көбөйө бербейт экен. Бул сырткы булактардан да пайдаланат экен да. Ал үчүн бизде орус тили аркылуу кабыл алынган сөздөр бар. Алар, мисалы, самоор деген сөздү алалычы балдар. Бул сөз орустардын самовар деген сөзүнөн келип чыгыптыр. Ал эми биздин керебет деген сөзүбүз кровать деген орус тилинен кирген сөз аркылуу биздин лексикалык запасыбызды толуктап турат. Араб тилинен кабыл алынган сөздөр жана Иран фарсы тилдеринен кабыл алынган сөздөр дагы бар. Иран фарсы тилдеринен кабыл алынган сөздөр көбүнчө багбанчылыкка жана соода садыкка байланыштуу келген. Ал эми араб тилинен кабыл алынган сөздөр кыргыз элинин ислам динин кабыл алышына байланыштуу келип чыккан. Алар көбүнчө таалим-тарбия берүүчү жана илим-билим жолундагы колдонулган сөздөр деп айтсак болот. Кана эми балдар, орус тили аркылуу кабыл алынган сөздөргө кененирээк токтололу, Кыргыз адаби тилибизге орус тили аркылуу кирген сөздөр мезгили боюнча экиге бөлүнөт. Октябрь революциясына чейинки жана Октябрь революциясынан кийинки мезгил. Биринчиси, революцияга чейинки мезгилде тилибизде кабыл алынган сөздөрдү биз өзгөртүп колдонуп алганбыз. Мисалы, орустардын ярмарка деген сөзүн жарманке, бутылканы бөтөлкө, шапочка, шапке, фуфайка, купайке, кровать, керебет деген сөздөр. Ал эми революциядан кийинки тилибизге кирген сөздөрдү биз өзгөртпөстөн эле колдонуп жүрөбүз. Алар завод, бригада, класс, район, квартира, цех, консерва, сезон, поэзия жана башка сөздөр. Эми Иран жана фарсы тилинен кирген сөздөрдү айтып көрөлү. Урматтуу окуучулар, Иран фарсы тилинен кирген сөздөр өзүңөр байкап тургандай көбүнчө багбанчылыкка, жашылча жемишке, тамак ашка жана соода сатыкка байланыштуу келип кирген. Негизинен кыргыз эли көчмөн турмушту башынан өткөргөн. Качан гана отурукташа баштаганда лексикабызда Иран фарсы тилдеринен кирген сөздөр пайда боло баштады. Таблицага көңүл буруп карасаңар, ал сөздөрдү даана байкайсыңар. Мөмө, шабдалы, мейиз, анар деген сөздөр бул багбанчылыкка байланыштуу келип атат. Ал эми жашылча,
тамак ашыкка байланыштуу дарбыз, бадыраң, сабиз, шалгам деген сөздөр, дыйканчылыкка байланыштуу пахта, жүгөрү, күрүч, зыгыр, кырман болсо, курулуш, өнөр жайга байланыштуу дубал, устун, терезе, уста, шаар, ар түрдүү буюмдарга, металлдарды атоо үчүн кулпу, кетмен, дасторкон деген сөздөр келип кирсе, соода сатыкка байланыштуу соода, кардар, арзан, кымбат, тараза деген сөздөр келип кириптир. Абдан кызыктуу экен балдар. Кана эми балдар, бүгүнкү өткөн сабагыбыздан ойлонуп жооп бере турган суроолор бар. Ошолорго көңүл буралы. Бирок бул суроолордун бардыгына бүгүнкү сабагыбызда биз айтып бердик. Биринчиси, адабий тил деп кандай тилди айтат экенбиз? Адабий тил жалпы элдик тилдин негизинде калыптанып, белгилүү бир нормага салынган, бардыгына түшүнүктүү тил экен. Экинчи сурообуз, балдар. Адабий тилдин негизги белгилери кайсылар? Абдан туура жооп бердиңер. Адабий тилдин негизги белгилери ал бардык элге түшүнүктүү тил. Диалектилердин бардыгына таандык болгон негизги белгилерди тыбыштык, лексикалык жана грамматикалык өзгөчөлүктөрдү бирдей чагылдыргандыгы болуп саналат. Үчүнчү сурообуз. Кыргыз адабий тилинин өнүгүшүнө кимдер салым кошкон? Жаңы эле айтып бердик, алардын кыргыз агартуучулары катары Касым Тыныстановду, Ишеналы Арабаевди айтат экенбиз. Дагы андан кийин Абдылдаев, Акматов, Давлетов деген окумуштууларды, азыркы күндө болсо профессорлар Абдувалиев, Элчиев, Мусаев деген окумуштууларды кыргыз адабий тилинин өнүгүшүнө салым кошкон деп айтсак болот экен. Эми төртүнчү сурообузга келели. Кыргыз адабий тилинин баюу булактары кайсылар дейт? Кыргыз адабий тилинин баюу булактары экиге бөлүнөт экен, ички булак жана сырткы булак. Ички булагында биздин кыргыз тилиндеги сөздөргө эле мүчөлөрдү улоо менен жаңы сөздөр жасалат экен, жана башка бир сөздөрдү кошуу менен татаал сөздөр жасалат экен. Жакшы балдар, абдан жакшы жооп бердиңер деп ишенемин. Кана эмесе балдар, биздин кыргыз тилибизди макал лакаптарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Кезекти макалдарга берели. Макалдар дагы тегин жерден чыкпайт экен. Алар кыргыз элинин башынан өткөн бай тажрыйбасынан улам келип чыгат. Ал эми тил жөнүндөгү макалдар ошол элдин тилге канчалык деңгээлде маани бергендиги менен айырмаланып турат. Абдан аларды жаттап алгыла. Тил кылычтан өткөр. Тил ойдун сандыгы. Тилден бал да тамат, уу да тамат. Балдар, эмне үчүн тилди кылычтан өткүр деп жатат? Анткени кыргыз эли көп кыйын кырдаалдарга туш болушкан. Ошондой кыйын кезеңде тилдин күчү, деми менен жеңип чыгышкан. Эми тил ойдун сандыгы дейт. Бул макалда болсо адам баласынын берейин деген оюн көркөм сөз каражаттары, сөз байлыгы тил сандыгына катылган. Адамдын кандай адам экендигин кээде ошол сүйлөгөн сөзүнөн эле билсек болот экен. Үчүнчү макалды карагалачы балдар. Тилде бал дагы тамат, уу дагы тамат дейт. Бал деген эмне бул? Таттуу нерсе, уу деген бул ачуу нерсе. Бул макалыбыз эмнени билдирип турат?
Өзүңөр да ойлонуп көргүлөчү. Кантип эле тилден бал дагы, у да тамсын. Мунун мааниси балдар, тилден бал тамат дегени жакшы сөз сүйлөп, кишинин көңүлүн көтөрсөң, тилиңден бал тамгандай болот экен. Эгерде жаман, ачуулуу, чагымчыл, ушак сөздөрдү сүйлөсөк, тилибизден уу тамган өңдүү болуп, канча кишинин көңүлүн калтырат экенбиз. Ошондуктан балдар биз дайыма жакшы сөздөрдү сүйлөп жүрөлү. Урматтуу окуучуларым, биздин сабагыбыз кызыктуу болуш үчүн, силердин көңүлүңөрдү көтөрүш үчүн кыргыз тили жөнүндө